Эгерде интернетте ар бир адам үчүн өтө маанилүү маалымат болсо, аны урдагысы келген шылуундар да болушу мүмкүн. Биздин маалыматтар ири компаниялардын компьютерлерине турат. Бул маалыматтар урдалып кетиши мүмкүн. Ошондуктан интернеттеги жеке коопсуздук жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчиден, аккаунттун паролу ишенимдүү жана татаал болуш керек. 1 2 3 4 5 6 7 8 же 1 1 1 2 2 2 же пароль деп жазып койсо, буну тез эле таап алышат. Жакшы жана татаал пароль баштамгалардан, сандардан, символдордон турат. Мындай сыяктуу. Мындай татаал паролду бир да алгоритм, бир да суперкомпьютер таап албайт. Ошондуктан ушундай сыр сөздөрдү колдонуңуз. Экинчиден, бүт аккаунттарыңызга бирдей пароль койбоңуз. Бул өтө кооптуу. Анткени бир сыр сөздү таап алса, анда демек башка аккаунттар деле ачылып калат. Эгер бир аккаунтту ачып алса, демек башка аккаунттарга деле кирип алат. Ошондуктан ар бир аккаунтуңузга ар кандай татаал пароль коюңуз. Баса парольдорду бир жака жазып алыңыз, катып коюңуз. Анткени унутуп калышыңыз мүмкүн. Анан таап албай кыйналасыз, кире албай. Эстеп кандай эле деп. Үчүнчүдөн, аккаунтуңузга телефон номериңизди байласаңыз болот. Бул эмне үчүн жасалат? Мисалы, эгерде башка бирөө аккаунтуңузга кирүүгө аракет жасаса, сиздин телефон номериңизге дароо эле билдирүү келет. Ошентип сиз билип коесуз, кармап коесуз, анан киргизүүгө уруксат бербей коесуз. Төртүнчү, эгерде сиз Instagram, Facebook дагы баракчаңызды коргоңуз келсе, анда аларды сөзсүз түрдө электрондук почта дарегине байлап коюңуз. Эгерде кимдир бирөө кирүүгө аракет кылса, парольду өзгөртүүгө мисалы, анда сиздин почта дарегиңизге дароо эле билдирүү келет. Бешинчиден, эң акыркы жана эң ишенимдүү жол. Бул 2 баскычтуу текшерүү. Кандай иштейт? Сиз аккаунтуңуздун настройкасын ачып, ал жерден 2 баскычтуу текшерүүнү күйгүзөсүз. Facebook же Instagram баракчаны ачып атканда, туура парольду терсеңиз деле, экинчи жолу ошол сырдуу сөздү же сандардын тобун тересиз. Ошентип сиз экениңизди тастыктап коесуз.